بسم الله الرحمن الرحيم. Bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Uşul hadisке inşallah amal kılabız dep niyet kılıp keteli. İstabba raculan inda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den iki adam, Peygamberimizin aldığında iki adam birbirini tildeşip sögüşe başladı. Hem sahabalar da bizge okşagan adamlar bolgan. Alar jahalattan çıkkan, nadanlıktan akırın dinge tarbiyalangan. Düşünüktü? Sahabalar ömür bayan okugan adam hiç kaçan ümitsiz bolbaydı da. Al makul alkaş bolsun, Ал макул сынай рекет болсын, мындай конченый болбой калган, баягы нөлдөн да кылдыйга түшүп кеткен мусулман болсо деле, бирок баары бир оңолуп кетиштин, оолия болуп кетиштин, чоң шейх болуп кетиштин үмүтүндө пайда болот да, үмүтү пайда болот. Эгер сахабалардын өмүр баянын окусачы, сахабалар мурда кандай болгон, анан кандай мээнет кылып олтуруп туруп кайсы деңгээлге жетип келди, аларды өтө таң каларлык нерсе да. Тарыхта жок андайчы. Пайгамбар алейхисалам алдында ушуп кетти дейт, сөгүшүп кетти. Бирок кийин кандай деңгээлге жетти? Мисалы ла тарфа асфатакум фаука саутин наби, пайгамбарыбыздын үнүнөн өйдө өзүңөрдүн үнүңөрдү көтөрбөгүлө. Бири бириңерге кайрылгандай пайгамбарыбызга кайрылбагыла деген аят түшкөндө жада калса үйүндө мык кагып жатып дагы кага албай калган сахабалар. Ушул үн пайгамбарыбызга катуураак угулуп кетпейби экен деп. Пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин да азыр мисалы Масжид Набавиде пайгамбарыбыз мечитинде азырга чейин ошондой адеп сакталынат да. Яны кандай деңгээлге мурда кандай эле пайгамбарыбыздын алдында сөгүшүп атат. Бирок кийин тарбият аркылуу ушундай деңгээлде пайгамбардын урматы келди. Адеп, ахлак, оңолуунун туу чокусуна жетип келди. Аллаху акбар. Чыгарып берген канча сахабалардын окуясы бар. Масжид Набайда пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин бир сөз болгондо мечиттен чыгарып бергендерчи. Эки адам демек пайгамбарыбыз алейхиссаламдын алдында тилдешип кетти. Анан биз пайгамбарыбыздын алдында олтурган болчук дейт. Экөөнүн бири шеригини ачууланып, жүзү кызарып кетип сөгүп атат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям карап туруп айтты, чындыгында мен ушундай бир сөздү билемин, эгерде ошону азыр айтып койгондо, азыр сезип жаткан ачуулугу кетип калат эле дейт да. Ушул сөздү айтып койгондо ачуулугу басылат болчу дейт. Демек ачуулукту баса турган сөз. Пайгамбарыбыз эгерде лауқала, эгерде айтканда а'уду биллахи минаш шайтанир ражим дегенде ачуулугу басылмак деди да. Демек толук якин менен ушул дуаны окусаңыз болду, үйдө конфликт жок. Ызычуу жок. Нерв болмой жок. Ачууландыңызбы? Дароо а'уду биллахи минаш шайтанир ражим. Пайгамбардын сөзүнө ишенип, пайгамбарыбызга мухаббат кылып туруп, пайгамбар сүннөт амалыны аткарса, адам баласы ошол аркылуу хидаят табат, туура жолго түшөт. Эгерде жөн эле кылып койсо, пайгамбар жакшы көрбөй, адам оңоло албайт. Неге ар бир пайгамбарыбыздын амалы эмне үчүн жашоодо? Себеби ошону кылган сайын пайгамбарыбызга мухаббат болсочу, пайгамбардын сыпатыны тартат да адамгачы. Жок, үйгө кирип барат туруп, үйдүн дуасын окудуңузбу? Сразу пайгамбарыбызды эстейсиз да, дароо пайгамбарды эстеп туруп, пайгамбар үйдө кандай эле, жылмаят эле, тигинтет эле, мынтет эле, ойнойт эле. Болду, пайгамбарыбыздын жашоосун алып кирип кете берет да сүйүүчү. Ар бир сүннөт аркылуу пайгамбар жашоосуна кирип бара бересиз. Анан тиги кишиге айтты. Ала тасма ма якулун наби саллаллаху алейхи салам. Эмне пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам айтып жаткан сөздү сен укпадыңбы? Десе ал айтты, инни ласту би мажнун. Мен жинди эмесмин деп укпай калгыдай деген сөздү айтып койду да. Дагы эле ачууланып, агызын айтпай эле, дагы ачууланып, дагы жооп берип койду. Ошондуктан урматтуу туугандар, демек бул ачуулануу шайтандан болуп эсептелинет. А'уду биллахи минаш шайтанир ражимди окуса, ачуулук кетет. Ал эми кимде ким эгерде ушундай шайтандын азгырыгына кирип алган болсо, мен ачуулуумун, мен дайыма ачуулана берем, мен өзүмдүн ачуулугумду баса албайм десе, анда ал шайтандын уже шагирти болуп, шайтандын мазхабына түшүп калган адам. Себеби пайгамбарыбыз айтып атат, жок, ачуулугуң кетет деп атат. А бул жок, мен ачуулугум дайыма боло берет деп өзүн алдап алган. Аллахым барыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.